Салам алейкум, урматтуу туугандар. Байлар көптү да. Кайсы байлар? Жана кичине жер иштеткендер, же камок ачып алып, соодасын кылган, майда барат, оокатын майда барат байларды айткан жокмун. Алар бай деле эмес, эптеп эле эмгектенип үй бүлөсүн багып жүргөн адамдар жөнүндө айткан жокмун да. Мен айтып аткан байлар булар баягы совет ураганда приватизация деп көп ишканаларды, жерлерди басып алып, андан кийин салык төлөбөй, булар баягы черныйларга отметкаларын берип коюп, светти төлөбөй нормальныйчы сүйлөшүп алып, салык төлөбөй элдердин акысын жегендер, ошо байларды айтып атам да. Ошол байларды толугу менен конфискация кылып койсо деле жарашат да. Булар элдин акысын жеп алган да. 70 жыл Совет Союзу болуп, ошонун баары жыйналган элдин акысын булар өзлөрү өз убагында жеп алган да. Ошол байларды айтып атам да. Булар ушунчалык көпкөнү почти өзлөрүн кудай эле сезип калган да. Өз ак эмгеги менен байган баары эле билебиз да. Тетиги Шоро эле бар. Жана Эгембердиев Шоро эле бар. Андан кийин ким? Көбүнчөсү көмүр кендерди басып алган, жерлерди басып алган, ишканаларды басып алган, басып алып туруп, анан өз убагында ошону мыйзамдаштырып, приватташтырып, өзлөрүнүн жеке менчигине өткөрүп алган да. Атасынан калгансыпчы. Ошон үчүн ошондой байларга чара колдонуп, текшерип, салык төлөп атабы, тийиштүү төлөмдөрдү төлөп атабы же жашырып атабы, ошолорго чара көрсө жарашат.